Айрыкы доордон 19-кылымдын сонуна чейинки тарыхый бөлүмүнүн жетекчиси, тарых илимдеринин доктору, кандидаты Жолдошев Рыскул Жолдошевич берилет. Темасы Байтык Канай уулунун ишмердүүлүгүнүн мисалында падышалык орус администрациянын жергиликтүү кыргыз башкаруучуларына карата жасаган оторчулук саясаты. Саламатсыздар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Мен сиздерге убакыттын азыгына байланыштуу кыскача эле ушул Байтык Канай уулунун өмүр жолуна, саясий карьерасына байланыштуу орус колониялык баскынчыларынын ушул басып алуучулук саясатынын кандай болгондугун айтып бергим келет. Ушул Байтык Канаевдин саясий ишмердүүлүгүнүн мисалында биз баарыбызга белгилүү Россия империясы Борбор Азияны алмагында Түркистан деп аталчу биздин аймак. Ушул аймакты каратып алуу боюнча падыша император Николай I мезгилинде чечим кабыл алган. Бул окуя эң чоң окуя ошол Россия империясы менен жанагы Европа өлкөлөрүнүн анан Осман Түрк империясы менен болгон согуш, Крым согушу деп аталат. 1853-56 жылдары ушул согуш болгон. Ушул согушта орустар толук жеңилип, Европада жолдосо дүйнөнүн башка тараптагы тышкы саясат толук талкаланган болчу. Орустардын бир гана багыты калган. Бул Азия талаалары болгон. Өзгөчө орустардын башка атаандаш болгон Англия империясынын аскерлери Индиядан чыгып, азыркы Афганистан аймагында болгондугуна байланыштуу орустар шашылыш түрдө ушул биздин мекенде Түркистанды өздөрүнө каратып алуу астына койгон. Муну падышалык өкмөт чечкен. 55-жылы Николай I каза болуп калып, анын ордуна тактыга анын баласы Александр II келген. Ушул Александр II келгенден кийин ал ошо Крым согушунун айылына чыгып, Париж тынчтык келишимине кол койгондон кийин анын тышкы саясат толугу менен чыгышка тараган. Эми чыгышта кайсылар бар эле? Негизинен бул ошол мезгилде Россия империясына кире элек казактардын улуу жүзү, кыргыздар, Өзбекстан аймагында 3 хандык бар болчу. Бухара эмираты, Капон хандыгы, анан Хива хандыгы. Андан башка Түркмөнстан ушул аймактын бардыгын Иранга чейинки, Афганистанга чейинки жерлерди басып алууну көздөгөн. Мына ушул максатына алар жетишпей, алар басып алууну ар түрдүү жолдор менен басып алды. Алар аскерлери менен келгенде жана аскердин куралдын күчү эмес. Алардын аскерлеринде окумуштуулары, жерикчелегичтер, геолόγтер болгон, топографтар болгон, ар түрдүү илимдин өкүлдөрү болгон. Алардын арасында тарыхчы этнографтар болгон. Алардын негизги максаты жергиликтүү элдердин тарыхын, жолдосу ушул илимий ачылыш жасаш эмес. Орустардын аскерлери кандай жол менен тез басып алат дагы, орус эли, орус аскерлери ошол элдин психологиясын, тарыхын түшүнүп, анан аларды кантип бекем башкарып турат, ушуну изилдешкен. Мына ушундай максатта бизге белгилүү, биз кыргыздарга келген көптөгөн орус окумуштарын атап келебиз. Чокмон Валихановдон баштап өтө көп окумуштуларды. Алар ушул бирден бир жергиликтүү элдердин психологиясын изилдеген. Орустардын ушул басып алуучулук саясатында негизги бир максат ошо жергиликтүү элдердин бири-бири менен кагылыштырылган. Кыргыздарды изилдегенден кийин алар негизинен кыргыздарды Капон хандыгына каршы турган биринчи. Экинчиден кыргыздардын ички урулук бөлүнүштөрүнө басым жасап, ушул уруу бийлери бири-бирине токурган. Мына ушундай кырда алар басып алгандагы, анан басып алгандан кийин 1867 жылы Түркистан генерал губернаторунун ушул аймакка түштү. Ошондон баштап ушул жерлерде өздөрүнүн жанагы административдик аймагына айлантырып, генерал губернатор ичинен уездер билүү, уездер болсо волостный управа биз кыргыздар болуштук дейбиз, болуштукторго бөлүндү. Ушул жерлерге өздөрүнүн башкаруучу чиновниктерин алып келип кое баштады. Бирок алгачкы мезгилде орустарга сөз жергиликтүү элдердин кадыр-барктуу адамдарынан өздөрүнө тартыш керек болгон. Ошо өздөрүнө тартмайча алар өздөрүнүн бийлигин толук өткөрө албайт болчу. Ошондуктан кыргыздын белгилүү уруу башчылары, жол башчылары өздөрү өз тарабынан тарта баштаганда, мына ушундай алгачкы орустар тарабына өткөн адамдардын бири катары Байтык Канайұлын айсалып. Байтык Канайұлынын кыскача өмүр баянын биз билебиз. Жана да айтып кетишти.
1922 жылы туғанда бала чаға талас өткен, таластан Чүйгө көчүп келгени бул 1840 жылдардын ортосунда болсо керек. Себеби Белек Солтоновичтин жанагы Кенесары Касымовдун урушунда Норузбай батырдын минген Кызыл Оос аргымагын Солто Байтиктин мергенчиси аткан деген маалыматка караганда, Байтик ошол маалда жаш жигит 20-дан өтүп калган. Ошол чүйгө келип калса керек. Мына ушундан баштап алып өзүнүн жанагындай саясий ишмердүүлүгүн баштаганда чүйдө акындык менен өзүнүн агасы Жаңгыраш менен жанаша ушул Солтурустун башкы бийлеринин катарына жете алган. Алгачкы мезгилдерде өзгөчө 1858 жылдардан 61 жылдар аралыгында Кокон хандыгы менен тыгыз иштешкен. Кокон хандыгынын саясатын жакшырткан ушул Бишкек чебинин башчысы Атабек Датка менен мамилеси өтө жакшы болгон. Ал эмес 1860 жылы Узун Агаштагы орустуктар менен согушкан Кокон хандыгынын аскерлеринде Байтиктер ушул Кокон хандыгы тарабында болгон. Андан кийин анын ишмердүүлүгүндө бурулуш кошулат. Бул 1867 жылдын сентябрынан баштап. Сентябрда Рахмат Кокондун жаңы беги Датка Рахматулланы өлтүргөндөн кийин ал Кокондуктарга каршы чыгып орустар менен иштеше баштады. Мына ушундан алып караганда Байтиктин мындай саясий ишмердүүлүгү эки мезгилге бөлсөк болот да. Биринчи 1862 жылга чейинки мезгили бул баягы салттуу кыргыз бии Кокондуктар менен иштешке Кокон мамлекет тарабынан жакшы бааларга татыган адам. Ал эми 1862 жылдын сентябрынан баштап анын өмүрүнүн аягына чейин 1886 жылдын 5 мартында каза болгон. Ошого чейин муну экинчи бөлүм бул орустар менен иштешип орус администрациясынын кызматкери катары. Мына ушул экинчи бөлүмдү карап көрсөк, орустар менен иштешкен мезгил. Орустар дегенде Байтикке аябай муктаж болгон. Анткени анын кадыр баркы жанагындай Кокон хандыгынын ачыктан ачык чыгышы ушул орустардын жергиликтүү бийлигин колдоо аябай жакшы мындай жөнөк болуп бергенде, бирок ушул Байтиктин өзүнө тартыш үчүн бул жерде жалаң Байтик эмес, Байтикке менен Байтиктин мисалы айтып атат. Байтик менен катар бир катар кыргыз бийлери болгон. Мисалы Корчу Атушев ушул эле Солтодун чыккан би жолбосо Кудайбек Сооронбай сыяктуу жана башкалар атасак болот. Мен эми Байтикке токтолуп атам. Ушу Байтикке 62 жылы Бишкек чебинин талкалаганына жардам бергендиги үчүн 63 жылга прапорщик деген чин берген. Андан кийин 64-жылы Ташкентте аскер жүрүш жасаганда ошого катышкандыгы үчүн аны капитан чинде көтөрүшкөн. Мына ошондон кийин ага алтын медаль беришкен ошол 64-жылы жана башка сыйларды көрсөткөн. Анын эң биринчиси 1867-жылы ушул Түркистан аймагындагы белгилүү бийлердин катарына кошуп, ушул Черне генерал Алмалда полковник Черняевдин темилгеси менен орус бийлигин жакшыртуу үчүн жергиликтүү орустарга кызмат кылган адамдарды императорлукка жолуктуруу үчүн Санкт-Петербургга алып барган. Ошол экспедицияга депутацияга Түркистандан 16 киши катышкан. Ошол 16 кишинин 9 өзбек болгон, 6 казак болгон, 1 кыргыз Байтик болгон. Бул Байтикти эмне үчүн тандап алган? Байтикти ошо орустарга жакшы кызмат кылып, көмөк көрсөткөндүгүн, эгер орустар кандай жардам берсе, кандай сыйларга татыктуу болуп тургандыгын көрсөтүш зарыл болгон. Мына ошол 67-жылы падышага барып жолуккандан кийин ага көпчүлүктөр берип, жанагы даражасын көтөрүп атпайбы. Анан бирок ушул 67-жылга келгенден кийин июль айында Байтиктин ишмердүүлүгүндө кетмөктөлүк Рыскелдик Нарботов менен болгон чабыш болот да. Ушул жерде адамдар өлүп, 15-ке жакын адам өлүп, 2 жол чабышты. Анан булар орустарга даттанып ушулда. Ошондон орустар Байтикке болгон мамилесин өзгөртүп баштаган. Себеби ушул өзгөчө Россиянын борборуна барып келгенден кийин Байтик өзүн өтө кадыр бартуу болуп, кыргыздар арасында биринчи адам катары сезиле баштаган. Кыргыздардын баары Байтикке келип, аны кыргыздардын бир эң башкы адамы катары сыйлай баштаган. Ушундай Байтиктин кадыр бартын өсүп баратышы орустарга өтө коркунуч жараткан.
Себеби Байтикке окшогон кадырлуу адамдар орыска каршы чыга турган болсо, аны бир топ кыргыз көтөрүлүп, бир топ чоң бунт болмок. Ошондуктан кыргыздардын жана кадыр барктуу адамдарын жана өтө кадырлуу болуп кеткен орус саясатында аларды артка тартыш керек болгон. Эгерде кааласа Байтикти ошол соттук тергөөчтү актап деле койшмак, аны актай эле койушту кийин. А бирок аны атайын кадыр түшүш үчүн олета алып барып камашып, бир топко чейин камап турушту, кум деле түштү. Акыры сон тарапынан келип аны бошотту. Андан кийин экинчи ал жана административдик түзүлүш болуштукка түздүк болуш болуп аткан маалда аны Кашкардын Жакырбек менен байланышкан ишиктүү менен кайрадан алышкан. Бул дагы ошол Байтикке жасалган атайын иштердин бири болгон. Анын кадырын түшүрүү болгон. Муну ушундан кийин болуштуктан түшүрүп, андан кийин ал экинчи орустардын жанагындай административдик кызматына барган эмес, бул Байтиктин кадыр барып кеткен мезгил болот да. Орустар адегенде өзлөрүнө кызмат калтырыш үчүн жергиликтүү элдердин кыргыз бийлерин өздөрүнө иштетип алып, алар өтө кадырлуу болгондо, аларды кайра жанагындай эл арасында сыйын кетиш ушундай курмандыктар жасаган да. Бул жалгыз эле Байтик эмес, Байтиктин замандаштарын кимди гана алып көрбөбүз, мына ошондой Корчун деле адегенде прокурордун белчин берип, өздөрүнө иштетип берип аягында өлтүрүп салышкан. Болбосо Дүр Сооронбаевди алсак аягында дүрдүлдү атып салышты. Болбосо Шабдандын өзү, Шабданды да ушундай иштетип мактап туруп аягында Шабдандын балдарын камашкан, ага жер берген эмес эч кандай. Анын кадырларын кетирүүгө аракет кылган. Болбосо мына Курманжандатка чыгып барганда, Курманжандатканы дагы орустар тарабынан өздөрүнө тартып иштетип, ага условия төлөп беришкен Курманжандатка. Бирок анын балдарына кийин анын кызматы бүтүп, кадыр барып өтө ашып баратын анын балдарын да катартып, балдарына бугунтук кылып атат. Ушул сыяктуу орустун жанагындай колониялык саясаты жергиликтүү элдерде убактылуу өзүн иштеткенден кийин алардын кадыр барып көтөрүлө баштагандарын баарын ойлоп аткан. Мен ушул жерде ушуга чейин айтып келебиз да, биздин ошо улуубашчылар орустарга кызмат кылган биринчи болгондо, ал биринчи болгон жакшы. Бирок алар орустар кандай аларга мамиле кылган? Алардын өмүр аягына чейин дарыяларын көтөрүп, ошолордун кызматын толук баалаган эмес. Себеби алардын жанагындай өтө кадыр барып өсүп кетишине тоскоолдук болгон. Ал эми орустар болсо ошол эле маалда ушул кыргыздарга же Орто Азия элдерине туземдик мектеп ачып, ошол мектептен жергиликтүү балдарын окутушкан. Алардын максаты азыр бир минут. Ошол максаты жергиликтүү балдардан орустардын саясатын тааныган адамдарды тарбиялоо болгон. Эми мен ушул сөзүмдүн жыйынтыгында бир нерсени айткым келет. Биз мына бул жерде Байтик Батырды бабабызды бул жерде сүрөттү карап отурабыз. Бул сүрөт чынында Байтик эмес. Муну казактардан карап көрсөңүз, Жайнак Каратаевдин сүрөтүн ушул сүрөт Жайнак деп турат. Бул ошо адашылык кылган эме болуп атат. Ушуну такташ керек. Жайнак Каратаев ушу Байтик менен замандаш болгон 58-жылдан баштап орустарга кызматка медал алган иш боюнча ушул сүрөттү тактоодагы таштарын астырды. Бүгүн бургандарыбызга чоң рахмат. Ушул 67-жылы Байтик Батыр Санкт-Петербургка Москвага барганда ал жерде сүрөтү болуш керек. Ошол сүрөтүн алып, мына казактын өңүтүсү кылып, казактын сүрөтүн пайдаланып келген Байтик Батырдын сүрөтүн нақта өзүнүн сүрөтү менен алмаштырышыбыз керек деген идеяны мына ошо Рыскул Жолдош көптөн бери айтып келе жатат. Рахмат.